Кыргыз Республикасы жана Япония достуктун жана кызматташуунун узак тарыхына ээ жана эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 26 январында түзүлгөн. Алгач 2003 жылы Бишкекте Япониянын элчилиги, андан соң 2004 жылы Токио шаарында Кыргыз Республикасынын Япониядагы элчилиги ачылган. Өлкөлөрдүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөн күндөн тартып, географиялык аралыкка карабастан эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер салттуу достукка, эки элдин маданий жакындыгына, өнөктөштүк жана өз ара пайдалуу кызматташуу принциптерине негизделип ичара өнүгүп келе жатат. Өткөн мезгил ичинде биргелешкен күч аракеттери менен Кыргыз Республикасы жана Япония саясий, соода-экономикалык жана маданий гуманитардык өз ара аракеттенүүнүн жогорку деңгээлине жетише алышты. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер түзүлгөн күндөн баштап бүгүнкү күнгө карата Кыргыз-Япон байланыштары сапаттуу деңгээлге чыгаруу жана өнүгүү динамикасын күчөтүү максатында эки өлкөнүн ортосундагы жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги маанилүү визиттер менен ичара алмашуу болду. Анын ичинде Японияга Кыргызстандын өлкө башчысынын 7 жана өкмөт башчысынын 7, тышкы иштер министринин 10, Жогорку кеңештин төрагасынын жана парламенттик делегациялардын сапарлары уюштурулган. Ошол эле учурда биздин өлкөбүзгө Япониянын тышкы иштер министри 3 жолу, Япония парламентинин делегациялары 6 жолу келип, 2015 жылы Япониянын премьер-министри алгачкы жолу өзүнүн иш сапары менен келген. Аталган жолугушуулардын жүрүшүндө тараптар жалпысынан Кыргыз-Япон эки тараптуу саясий жана экономикалык мамилелерине жаңы дем берүү үчүн жана эл аралык оюндардын алкагында кызматташтыкты тереңдетүү үчүн ичара аракеттерди көрүштү. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Сиздерди Кыргыз мамлекетинин тышкы иштер министрлигинин түзүлгөнүнө 80 жыл болгон юбилейлик майрамы менен куттуктайм. Сиздерге чындын соолук uzun ömür каалайм. Биз азыр алыскы Япониядан сиздерге салам жолдоп жатабыз. Японияда биз ар дайым биздин элчилик менен чогуу кызматташып, алардан консулдук кызматтарды алып, тыгыз байланышта болуп, ар дайым чогуу иш-чараларды өткөрүп келебиз. サルマツサルへ、キリギス外務省の設立80周年を心よりお祝い申し上げます。キルギスは日本にとって自由、民主主義、法の支配、人権等の価値や原則を共有する友好的で包括的なパートナーです。外交関係樹立以降31年間にわたり、両国がさまざまな必人的交流を積み重ね、二国間関係は順調に発展してきました。今後も両国関係のさらなる発展に向けて共に頑張りましょう。Күп таймен. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин ишмердүүлүгү аркылуу биздин өлкө дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен эл аралык мамилелерин чындап, саясий жана экономикалык улуттук кызыкчылыктарды илгерилетүүгө жетише алды десек болот. Бул багыттар боюнча Кыргыз-Япон мамилесинде да ийгиликтер болду. Учурдан пайдаланып Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин 80 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм жана бул багытта иштеп жаткан баардык кесиптештерге чын ден соолук жана жоопкерчиликтүү иштерине албан ийгиликтерди каалайм. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын башчысынын 2023 жылдын 17-20 ноябрь күндөрү Япония болгон расмий сапарынын жыйынтыктары эки өлкөнүн ортосундагы ишенимдүү дипломатиялык мамилелердин алкагында эки тараптуу саясий, соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын мындан ары дагы өсүп өнүктүрүү үчүн жаңы максаттарды жана багыттарды аныктады. Аталган расмий сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун, Япониянын императору Нарухито, Япониянын парламенттер өкүлдөрүнүн палатасынын спикери Нукага, Япониянын премьер-министри Кисида, Япониянын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин президенти Танака жана Япониянын бизнес тармагында иш алып барган уюмдардын жетекчилери менен эки тараптуу жолугушуулар болуп өттү. Аталган жолугушууларда эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер эки тараптуу жана көп тараптуу форматта ийгиликтүү өнүгүп жатканы белгиленди.